Assalamu alaikum hurmatlı mekendештер, жердештер, амансыздар, денсаулықтар, иштер дегендей жакшы бар. Биз адаттагыдай эле бүгүнкү жумушка жөнөдүк. Бүгүн суббота. Негизинен заказ жакшы болду атат. Только минималка эле болуп аткан. Бүгүн суббота күн жакшы болуп калатпы деген үмүттөбүз. Bugün ismene saat 10'dan saat hazır 9 oldu. İşe barış için 30 minutта жетебиз. 25 km. Günde 25 km barıp gelip işteyim. Жашаган жерим Королев'da, иштеген жерим Москвада. Проектти көрүп коелучу. Ушунча видео тартып бир да проектти карап аптырмын. 153.332 дейт. 153.332. Keçe 1000 rul bezin koydum ele, pol kalgan ele. Kişine 500 rul жүрүпмүн keçe. Hazır dagы 1000 rul koyabız. Hazırını al. Kalgan menen bugünkü жетпей kalışı mümkün. Şöyle 1000 rul bezin koyup koyuz dagı. Zapravka kılıp alabız, zapravka. Мына тырадык шез ушул куюп атат. Ушул бошойт экен, по-моему. Жерден мынандай өзүң куймайсың. Заправканы басабыз. Экинчи колодка, колонка. Банковский карта, 1000 рулду куябыз. Картаны тийгизебиз. Бонусный карта, бонусный картаны тийгизебиз. Так, бонус verdim. Beş 39 rul. 45 rul 39 kopek 92. Bonus bolsa 40 bonus verdi. 3368 bonus oldu. 10.000'ge жеткиziп алсам куда калса 1 ай бекер безин айдайм. Заправканы кылдык. Жарым бактан өйдө безин бар. Куда каласа бүгүн эртеңке жетет. Жолдор бош. Бүгүн дем алыш күн. Ярославский шоссе. Выходной күн болгонго жолдор бош. Башка иш күндөр болгондо мына жер толло пробка болуп калат. 1 2 3 4 5 6 линия. 6 линия полный пробка болуп калат. Mesela bizim kanaldan alışlayıp tuttunuzlar dostlar. Hazır bugün жақсы заказдар болады ғой деген үмітте кеттім. Бүгін қандай күн десе заказ қылышабы деген ой. Жақсы заказдар болса видео тартып көрсетеміз. Бұл жер болса Ярославтан келіп МКАДқа қосылып жатқан жер. Қазір МКАДқа шығады, МКАДтағы пістай екен. МКАДта бош. Иш күндөрү бул жердагы пробка, нар жагы да пробка. Мына ушинтип ишке келебиз күндө. Выходной күндөрү жакшы, тез эле жетип алабыз. Башка күндөрү пробкада турабыз бул жерде. İştegen жерге келип калдык. Азыр проекти, таза проекти бир көрсөтүп коюн. Өзүм да көрүп алайын. Мага деле интересно канча жүрөт экенбиз күнүгө. Ушул акка чейин бир да видеого проект тартпаптырмын азыр. Көрөлүчү канча проект. Мен үйдөн чыкканда 153.332 азыр
355 болуп калды. Мына где-то 22-23 километр жолдо жүрүп келгем. Азыр мына 355 бул иш баштала электеги пробег башталып аткан. Чисто иштен биринчи заказды ушулдан башталып баштайт. Жана акырында жумуш бүткөндө канча пробег болот, үйгө барганда канча пробег болот экен, общий пробегти видеонун акырында көрөбүз. Туугандар, биз таксапарга чыгабыз. Ошол таксапарк жөнүндө да кыска бир айтып коеюн. Биздин таксопаркта эң эле жакшы жеңилдиктер мына бизде. Себеби ар бир таксисттер ошол жеңилдиктерди колдоно алат. Керек болсо курьерлер да колдоно алат. Себеби биз май алмаштырганга жеңилдиктерди бергенбиз. Ар бир таксист, ар бир курьер да май алмаштырат. Ар ай сайын алмаштырат. Ошол ар ай сайын сиздин доходуңуз 5000 болобу, 10000 болобу, 110 000 болобу, 200 000 болобу, айырмасы жок. Май алмаштырганга жеңилдиктерди бере беребиз. Bizde may saткан досторубуз бар, ошолор менен келишимдерибиз бар. Эми келишим десе ортодо договор эмес, просто бири-бирибизге поддержкаларыбыз бар. Ошол май берип аткан досторубузга рахмат. Поддержкадан берип аткандарына ыраазычылыктарды билдиребиз. Биздин паркка эле уланыңыз болду. Бүгүн уланыңыз, эртең май алмаштырсаңыз, биз направление беребиз, май саткан жерге барып, арзан баада скидкалар менен май алып, фильтри менен 1200-ге 5-ге 10-га 40-тарды, фильтри менен 1600-ге 5-ге 40-тарды ала аласыздар. Майлар таза, сертификаттары бар, лицензиялары бар, бардыгы базарда иштейт. Просто бул бизге поддержка берген үчүн ошондой арзан баада берип атат. Таксинин услугалары суткасына 100 рулдуктар бар, булар таксисттер үчүн, жана 2,5% бар, булар да таксисттер үчүн, жана курьерлерге 2%. Акча чечүү алымдары 30 руль. Күннүн калаганы, күнү түнү дебей, любой убакта калагансыңарды чечип ала бересиздер. 10 000 чечсеңиздер дагы 30 руль, 5 000 чечсеңиз дагы 30 руль. Мына ушундай жакшы жеңилдиктер бар. Уланыңыздар, диспетчерге чалыңыздар, сурап билүү номерлерин экранга калтырабыз, сурап билиңиздер. Анда эмесе биз күндөгү эле ишибизди курьерди баштадык. Бүгүн кандай заказ болот экен көрөбүз дагы. Мындай башталат. Бүгүн 12 июнь 11-ден 11-ге чейин экен. Мен 10-дан 10-га чейин деп келип алдым шашылып. Үйдөн карап атканда сайтты караган эмес экенмин да. Азыр баштайын десем 11-ден 11-ге чейин дейт. Ушундай эле 11 болгондо мына начат басабыз. Азыр 11-ге 10 мүнөт калганда гана баштай алабыз, ага чейин баштай албайбыз. Дагы 1 саат күтүп турабыз. 3-нчү заказ. Комментарий эшиктин астына коюп кой деп жазып коюптур. Коюп койдум. Эртең 1-2 заказ тарта албай калдым. Срочный заказдар болуп калды. Азыр 3-нчү заказ алып келдим, саат 5:30 болду. Биздин иш башталгандан иш бүткөнгө чейинки пробег таза 53394. Эртең менен жумуш баштатканда 53352-55 ушундай болчу, видеонун башында турат. Общий ошондо ресторан магазинден клиентке, клиенттен кайра магазинге болот примерно 40 канча ушундай километр жүрүпмүн. Азыр үйгө барып, общий үйдөн чыккандан кайра үйгө келгенге чейинки пробегти көрөбүз азыр. Бүгүн заказ жакшы болбоду. Мен азыр үйгө кеттим. Заказ, общий заказ 6 заказ болду. Ар бир заказдарды тарта албадым. Заказ жакшы болбогондон видео тартканга дагы көңүл тартпай калат экен. Ошого бардык заказ тартпадым. Мен үйгө келип калдым, достор. Бүгүн негизинен 11-ге чейин иштешим керек эле. Бирок заказ жакшы болбой, жумушка көңүл тартпай мен келе бердим. 2,5 саат эрте келе бердим. Азыр саат 8-ден 40 өттү. Saat 8'den 40 öttü. 9, 10, 11'ge çeyin işleşim gereğiyle ben erkte geliverdim. Bir oşense tabi probeklerdi. Onu gösterip koyayım. Probek 412 kilometre. Ertemeden 332 ile үйдөн кетип, кайра үйдөн чыгып кетип, үйдөгө келги чекти. 70 kilometre жүрүпмүн. Ал эми иш башталып, иш бүткөнгө чейин 40 kilometre жүрүпмүн.
Азыр отчет келет. Отчетто канча километр жүргөнүмдү көрсөтөм. Ал отчеттогу километр только ресторандан клиентке чейинки гана расстоянияны көрсөтөт. Ал эми бул жактагы машинанын өзүнүн пробеги полностью клиенттен ресторанга, ресторандан клиентке чейинки бул жерде көрсөтөт. Анда мен азыр отчет көрсөтөм, даярданып турыңуздар. Отчетто ресторандан клиентке чейин 23 километр жүрүпмүн. 23 километрге 934 рубль төлөгөн. Ал эми заказ 5 заказ кылган экен, 5 заказга 550 рубль төлөптүр. Общий 1554 рубль иштепмин. Мага Яндекс жөнтөгүнөн 1445 рубль төлөп, общий 3000 рубль мага минималка төлөп берди. Если заказ болбосо, же болбосо аз болсо, ушундай минималка 3000 төлөп беришет. Если заказдарым ушул 3000ден өтүп кеткен болгондо, анда 3000ден өйдөраак иштеп кете бермекмин, канча болсо дагы. Мына достор, ушундай заказдар болуп турат.